Жайдын ысыгында ыp-ысык салам айтмакчыбыз. Бул эң мыкты шоу. Азыр биз баштамакчыбыз. Мен таятам айткандай, анда эмес атаң козурайын. Let's go! Достор, бүгүн бизде ким конокко келип калды? Мыкын үйүндө ким болду экен десеңиздер, бизде бүгүн эстрада жылдызы, Кыргызстандын эң мыкты ырчысы десем жаңылышпайм. Мирбек Атабеков конокто. Ассаламу алейкум байке. Ассаламу алейкум, кандайсың? Кош келипсиз. Үйдө оңой эле таап алдыңызбы? Адашкан жоксузбу? Лифттен эч ким кол салган жокпу? Мен сиз ойлогом да чоң бир дворецте жашайт го деп. Көрсө жөнөкөй эле үйдө жашайт экенсиз. Мен сыяктуу мен өзүм үйүмдө келгенде эле болот атам. Сиздей эле жөнөкөй адамдарбыз биз деле. Анчалык жылдыз эмеспиз. Мирбек байке, кош келипсиз. Менин берүүмө дегендей, менин үйүмө кош келипсиз. Чай, кофе, айран, сүт, эч нерсе жок. Суу ичип туруңуз азырынча. Мирбек байке, биздин берүүбүз өзгөчө. Бардык жылдыздарды үйгө чакырабыз. Үйдө кененирээк өзүң үйүңдөгүдөй дегендей ар кайсы темаларга кенен-кесип сүйлөшөбүз. Анан бизде жакшы эреже бар. Бизге келген коноктор үйдөгүдөй кийиниш керек. Сиз бир аз эфирге келгенде кийинип алыпсыз. Атайын биздин оюбуз боюнча Мирбек Атабеков үйүндө кандай кийинип жүрөт деген кийим даярдаганбыз. Азыр сиз кийим которуп келиңиз, андан соң биз эң мыкты шоуну улантмакчыбыз. Достор, дагы жолу тосуп алыңыздар. Хитрлардын атасы, эки баланын папасы, эстраданын чоң атасы, үйдөгү финансыны аялына тапшырып берген, анткени аялы Мерим төлөп берген. Кыргыз эстрадасынын эң мыкты ырчысы, Кыргыз Республикасына эмгек сиңирген ырчы Мирбек Атабеков. Сар. Ассаламу алейкум. Ой, кечирип коңуз. Келсеңиз эчинтип эме. Мен да yapayım. Кандайсыз Мирбек байке? Жакшы. Биздин оюбуз боюнча ушундай кийинип жүрөсүз. Туура элеби баары? Шым туура эле тандап Шым ушундай эле кийем. Бул да өзүм шым болушум керек. Бая урдатып кеткен. Бул кичине чоңураак экен. Кышында кие турган экен да. Башыңыздагы бир аз үйдө чын эле алтындан болуш керек, Башындагымды мен күнүгө эле кием мындай. Күндө үйдөн. Бирок эме да. Күзгүгө барып кайра келип калсаң. Эме көрүнбөйт да. Өзүңөр мындай оюң бар да. Башыңан Элестетип, сен мыктысың, сен эң мыкысың деп. От алып алганга мен сизге кыска нуска суроолорду берем. Сиз ошого бат-баттан жооп берип турушуңуз керек. Даярбыз, Той же концерт? Концерт. Бишкек же Талас? Талас. Квартира же жер там? Квартира. Айфон же Samsung? Айфон. Кыргызстандагы эң мыкты ырчы сизден башка? Актан Сабаев. Кыргызстандагы эң сулуу айым сиздин жубайыңыздан башка? Бул менин апам. Жарайчычы же элемне дейт? Элемне дейт. Рахмат чоң. Кечирип коюңуз. Омар деле кыйын ырдайт. Мирбек Атабеков Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти намын алды. Бул нам кандайдыр өзгөчөлүгү барбы, кандайдыр плюстары бар дегендей, пайдасы кандай мындан? Бул нам албетте плюс жактары көп. Мурдатан бери калган статус деп айтсам болот. Бирок мага көп деле эме болгон жок. Өзгөрүү болгон жок. Өзгөрүү болгон жок, таасир эткен жок. Мен үчүн жөн эле медаль, ага көп деле эметпейм. Мамлекет тарабынан кандайдыр көңүл буруу? Мен жаман көрөм, мен заслуженный артистмин, анан мага мындай мамиле кылгыла, же болбосо мени мындай кол чабуулар менен тоскула, же болбосо барып тамадаларга барып алып мени заслуженный артист деп айттыртып андай жаман көрөм. Корона кийип айтканда башкача көрүнүп калат экен ал. Кандай кылып жок, кандай кылып айтам дейт. Мен айтам, мен заслуженный деп эле популярный ырчы, же болбосо мындай эле ырчы деп эле. Жөн эле Мирбек Атабеков. Каалагандай эле айтып бериңиз деп эле айтам да. Музыкага байланыштуу ойнойбуз. Бул наушникти кандайдыр музыкалык чыгарма ойнойт. Умак-салмак тагынабыз. Анан кандайдыр сөздөрдү ооздун, эриндин кыймылдашы, артикуляцияга карата табабыз. Азыр биринчи мен музыканы коем. Сиз өзүңүз даярдаган сөздөрдү коюңуз. Уйгак. Курчак. Уйгак. Курсак. Уй. Гак. Я. Гак. Уйгак. Куда? Туда. Уйгак. 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 Жö. Оозун жакшы ачпайсың да. Жö. 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 Дö. Жö. 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 Жаратылыш.
Жаратылыш. Черешня. Алды эле кирет. Чычырканак. Жа. А? Ча. Та. Са. Ма. Жа. Та. Та. А? Жаратылыш. Ка. Жаратылыш. А. Жа. Ра. А, жаратылыш. А. Все. Конок. Кандай? Конок. Конок. Каток. Конок. Каток. Конок. 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 А, конок, туура. Чырпык. Чырпык. Чабан. Чырпык. Чимкирик. Чырпык. Чипидейл. Чырпык. Мыкышо. Чырпык. Чипышо. Чырпык. А, чирпык. А. Таш чайнар. Жаңгак. Таш чайнар. Жаргылчак. Таш чайнар. Таш. Чайнар. Таш чайнар. О. Сарымай. Чыгарма. Сарымай. Жаңы мач. Сары. Сарымай. Дайыма. Мен брекеттер. Сарымай. Сарымай. О. Брекеттер жөнді айтып сарымай дейді. Шевченко. Невропатолог. Шевченко. Лев Толстой. Шеф. Ф. Ши. Т. Ши. Ж. Ши. З. Ши. 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 Ше. Ше. Е. Ше. Шевченко. Гигизи. Ладно. Печенье. Мычина. Печенье. Причина. Печенье. Пешеход. Печенье. Гигизи. Курсак. Уйгурча. Курсак. Кутуча. Курсак. А, куймулчак. Курсак. А, курчак. Курсак. Курсак. Мурастын ырдаганы бир өзүнчө башкача стилдерди алган. Анан жана башында эң эле эсте калган нерсе жанагы үн да. Хай. Кандай ошо туура кандай болот? Аны ырдап аткан жерден кесип алганбыз. Түшүндүңүзбү? А, ортосунан разгон алып. деп атканда ошо деген жерден кесип алып туруп коюп салганбыз да. Тогуруп кетти. Аны атайын болгон эмес да, ал звукта иштеген бала кыркып туруп коюптур да, анан өзүнчө оригиналдуу болуп калды. Дагы бир жолу көргөзүп бере аласызбы? Бизде оюн ошол деген сыяктуу үндөр бар, бир кызык үндөрдү. Мирбек Атабековдун аткаруусунда угалы деп атабыз да. Азыр бизде звуктар коюлат. Көрөлү? Кеттик анда. Ouch. Ouch. Ауч. Шундай болду? Мен кылып көрөйүн азыр, Прич! Ауч! Ауч! Азыр кийинки чыгарманы угалы. This is the man's world. Деп коем. Же мен дардашым керекпи? Эми сиз ырдаңыз. Кулаңар жарылып кетпесе болду. This is the man's world. Кийинки чыгарманда. Мама. Мама, тамак жейм. Кийинки. The thing goes skitty and a pop boom boom. Boom. The thing is boom. Трим па 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 па. Stick it up back in the
Позитив жетишпей жатабы? Сонун жаңылык бар. Let's go! Билектерди таратат. Өзүңдүн билегиңди капкактын алдынан таап ал. Сени 500 велосипед, 1000 скейт жана 2000 шлем күтөт. 5000 топ. Акциянын толук шарты Let's go Check It KG сайтында. Салам достор, кандайсыңар? Эң шоудо Жеңиш Майрамбек уулу менен болгон конкурстун жыйынтыгын айта кетсек, жеңүүчү болуп Бек Султан Буржуев деген көрөрманыбыз аталды. Сизди чын жүрөктөн куттуктайбыз жана ошондой эле Мирбек Атабековдун ушу сентябрь айынын ортосунда боло турган концерт кандайдыр себептерге байланыштуу октябрь айынын ортосуна жылдырылды. Эгер ошол концертке кантип келип кетсек, кантип катышып кетсек болот деген кызыгууңар пайда болуп атса, анда ушул берүүнүн соңуна чейин көргүлө, соңунда кызыктуу белегөнү өтөбүз. Бутуңардын размери канча? Размер 40. Туулган күнүңөргө белек кылайын дегем да. Кепка. Мирбек Атабеков дароо эле Мирбек Атабеков болуп калган эмес. Башында көптөгөн эмгек болгон дегенде иштелген. Башында эле келе калып эле ырдап туруп эле дароо эле сахнага чыгып кеткен эмес да. Ага чейин кандайдыр кыйынчылыктарды көргөн. Мен официант болуп иштегем. Анда мамашалар жаңы кафе алган болчу. Ошол жерде мен официант болуп, посуданы да жуучумун, ошол официант болуп да иштегем да. Эжем ар жактан кухнядан тамак жасачу. Үй бүлөлүк бизнес болчу өзүңөр. Буга чейин келген конокторго көбүнө суроо бергенбиз. Ошол суроого көпчүлүгү Мирбек Атабеков деп жооп беришти да. Сиздин оюңуз боюнча бул кандай суроо болду эле? Эң мыкты ырчы деп айтса керек, Мактаныңыз го дароо эле. Эми өзүңүз билесиз да эми. Таластан болобуз. Ооба, анан популярдуу ырчы. Жок. Хиттерлардын нээси. Жок. Болбой эле дагы эле мактанып атасыз. Аны эмне мактабаганда эмне жамандамак белем өзүмдөн. Суроо мындай болчу негизи. Мээрим төлөп бергендин күйөөсү ким десек, баары Мирбек Атабеков деп жооп беришкен да. Кыйын суроо болуптур аябай. Кыргыз шоу бизнесин кандай билесиз деген рубрика болчу. Анан мээрим төлөп бергендин күйөөсү ким дегенде Мирбек Атабеков деп жооп беришкен да. Ким мыкты ырчы дегенде Омар деп жооп берген, Омар. Кийинки оюн башкача, бир аз экстремалдуураак оюн. Бул оюндун негизги шарты мындай. Биз мисалы менин контактларыман бир номерди алабыз. Ошого сиздин номер аркылуу чалабыз дагы. Чалганда алло деп телефонду алар менен сүйлөмөй жок, дароо ырдап баштайбыз. Мен көлгө жалгыз келип байыр алдым, тургуздум махабаттын пайду балын. Жаштыгым татал жолдон жаңылышып, долондон канатымды кайрып алдым. Жаштыгым татал жолдо жаңылышып, долондон канатымды кайрып алдым. Эже кошулурдайбыз. Кумдан көп биздин күндөр өткөн өтмөк. Бактыр Бадеевге чалабыз. Кет. Кайсылары бар эле Бактыгүл? 500. Кудайым өзү колдой берсин. Ильяс Абдыразаковдун өрүн ырдап берели. Түнү бою уктабастан ойго батам, көз ирмебей сен жөнүндө ойлоп жатам. Кете бердиң кайрылбай, чын жүрөктү кайрылтып, калдым мен жалгыз, күн өтөт сансыз, жок үмүткө алданып. Арманым жашаймын жан дүйнөм оруп, көңүлүм жүрөккө толуп, калдым мен жалгызлаган түн болуп. Арым күнгө окшошпой, күтүрүп кеттиң коштошпой,
Sargayıp жүрөгүмө калды арманым, арманым. Саламатсызбы? Бактыгүл эже, бул эң мыкты шоу деген жаңы берүүдөн чалып жатабыз. Сиздин номериңизди Мирбек Атабеков берди. Сиз мага жакшы бал алып келдиңиз. Туулган күнүңүз менен куттуктайм. Туулган күнүңүз куттуу болсун. Бактыгүл, туулган күнүңүз чын жүрөктөн куттуктайм. Мен кече келе албай калдым, кечирим сурайм. Бирок азыр мыкты шоу программасында ошо түз эфирдемин. Ошол Кыргызстандын баары сени угуп атат. Ошол убакыттан пайдаланып куттуктап коелу дедик. Ыр жактыбы? Жакшы ырдадыкпы? Жакшыраак транслеп түшүндүм. Коллегаларым. Бул Бактыгүл Бадыева же Бадыева эмес? Мен антинолог. Аяп кеттиңиз анда. Мен антинолог тамак чыгып атат. Түшүндүк. Эгерде вдруг ырыктын келсе, мыкын телефон берип коем. Хорошо. Как раз ангинаны аяктырат келдим. Кандайдыр ыңгайсыз учурлар корпоративдерде болобу, тойлордо болобу же концерттерде болобу, ошондой эсте калган? Бир окуу жайынын бүтүрүүчүлөрү бүткөнүнө 30 жыл болупту, ушул улуу эле байкелер чогулушуптур. Анан окуу жайын бүтүрүүчүлөрү, мынчанчы жылдын бүтүрүүчүлөрү куттуктайм. Сиздерге айбан ийгиликтерди каалайм деп. Айтып атпаймбы? Албанды, айбанды айтып алып, баары каткырып. Мен мисалы бир жолу болгон мындай. Кулагым жакшы угат аябай. Алыстан деле жакшы угам да. Анан Мирбек Атабековго дегендерди особенно жакшы угам да. Анан мурда Алматыда жүрсөм, ошо 1-2 кыз отурат, анан Мирбек Атабеков. Маякта казак эли көп тааныбайт деп эле мынтип жүрө бересиң да, эркин. Анан 1-2 туруп алып Мирбек Атабеков деп эле мынтип эметет ар жактанчы. Анан мен мынтип эле серьезный эле болуп, мындай ор бастыруктуу болуп, мындай баягы ырчымын деп мынтип басып кеттим да. Басып кетсем, это өзүнчө эле го деп сүйлөп атпайбы? Ошол да угуп калдым да ар жактанчы. Бурулуп келтирип. Анан угуп анан эмне кылам мен? Айла жок эми бурулуп барганда эмне болуп калат. Анан өзүнчө эле дегенде мен биротоло басып кетип калдым, көңүл бурбайчы. Анан кийин ошол мага жакшы сабак болду да. Бардык ошо өкүнгөн нерселер сабак биз үчүн. Кийин ушундай учурлар болсо карап учурашып коюш керек экен да. Саламатсыздарбы, мен жөнүндө айтып атасыздарбы деп. Ошентип койгон жакшы экен эчи. Бирөө сени карап атса, сен карабай эле мына мурдун көтөрүп кеткенден көрөкчү. Мирбек братан, мындай суроо. Негизи эч кимге сыр эмес, азыркы шоу бизнестин ырчыларынын баары эле күндө кечинде тойдо кезиксек болот. Тойдогу ставкаңыз канча азыр? Башка суроо барбы? Башка суроо бар? Тойго канчага чыгасыз деген. Ар кандай. Мисалы өткөндө заправкадан ошондой тамашалашып айтты. Полный бак куюп берейин, тойма келип бербейсизби депчи. Давай дедиң. Эметтим, макул болду мага. Кээде болот, эми кандай сүйлөшсөң ошого жараша да. Мен газ писаттыр менен келаттым эле да, полный бак. Ошо чоң КамАЗ айдалсам болмок экен ошондо. Ошондо ставкаңыз канча болуп калат? Полный бакпы? Эми самолетко полный бак куюш үчүн канча литр кетет. Анан Google'дан карап аласыз. Бир клипке канча акча коротулат, мындайча айтканда? Бул эми акча тапкан эмес, бул коротконуңар. Ошо короткон жагын айтып берейинчи лучше, Коротконуңуз канча күйүп атасыз? Клипке биз акыркы ошо унута албайм, клипти Москвадан тартканбыз. Ошо жол киреси менен съемочный группа менен барып, Жашап техникаларды алып. Токтоп турушчу, эми аялым чалып атат. Алло. Ооба, съемкадан мен эме бир аздан чалайын чыгып. Мыкыгабы? Салам айтып атам. Мыкыга салам айтып атам. Салам айтып кола. Адам бетинен деп кола. Сен прямой эфирге чыгып атасың. Сен прямой эфирге чыгып атасың уже, громкий. Ладно. Салам айтып кой. Короче, всем привет. Привет. Сразу үнүң өзгөрүп кетти го. Ну, я постаралась не делать, я же по-другому. Бизде эфир кыргызча. Эфир. Ну ладно, давай пока. Ладно,
Мейрам. Зарыгам. Ошол унут албайымга канча коротулду? $7,000 королду. $7,000 көп эле кетет экен да. Бул эң көп коротулган клиппи же мындан да көп коротулгандар барбы? Андан көп коротконго маани жок. Себеп дегенде ал акталбайт. Ички рынок Биздики канчалык ички рынокто өнүккөн бир ушу $4,000-3,000 тартышат. эмес? Кээ бирлер $1,5 тартат. $500 тарткандар бар. Орустардыкы бир €20,000 өйдө да алар. Еврога тартышат. $50,000 тартышат. $100,000 тарткандар бар. Мирба братан, келип бергениңе чоң рахмат. Биздин шоубуздун бир аз көркүн ачып дегендей, биздин шоубуздун деңгээлин дагы бир деңгээлге көтөрдүңүз. Биздин берүүбүздүн жакшы салты бар. Келген коноктор биздин көрүүчүлөргө кандайдыр бир белек таштап кетет. Продюсерский центр ачайын деп атам. Лейбл. Ошол лейблдын атын, ошо студиямдын атын кандай кылып койсом деп ошол азыр ар кандай варианттар бар, ойлор бар, бирок ошого такталбай атам да, мына көңүлгө жаккан ат болбой атат. Название таап берсе, ошол инсанга эң алдыңкы орундарда жакшы билет берилет сиздерге, чакыруу билеттери. Анан дагы мынагул мышыкты белек кыламын. Бул мышык ошол менин балам ойночу, бул мышык менен жакшы көргөн оюнчу болчу. Мына ушундай жакшынакай Мирбек Атабековдон мышык оюнчугу жана биздин өнөктөшүбүздөн Let's Go'дан мындай сонун топ. Мышыкты топту жана Мирбек Атабековдун сентябрь айынын ортосунда боло турган концертке 2 чакыруу билетин утуп алам десеңиздер, биздин 11 TV деген YouTube каналыбыз бар. Ошол жакта ушул видеонун алдында Мирбек Атабековдун лейблынын атын ойлоп табышыңыздар керек. Өзүңөрдүн варианттарыңарды жазгыла. Эң кызыктуу жана эң оригиналдуу вариант утуп чыгат. Ушул белектердин ээси болмокчу. Мирбек Атабеков башкаларды которуп ырдай элеккен. Биз атайын даярдап койдук. Россиянын белгилүү азыркы кездеги ырчыларынын бири Игорь Криттин Самая Самая деген ырын кыргызча котордук. Орусча которуп көрөлүк болчумун, орусча көрөлчү. Ал кыз күнүнө кофе ичет, күнүнө эртең менен дамдуу омлет. Ал кыз проблемасы жашоо тандайт, мага анын тизеси жагат. Жумушу 24 саат бою, барына жетишет өзү дайым. Ал кыз түлкү сыяктуу митан, мага анын көздөрү жагат. Анын эриндери жагат, мен аны көрүп токтодум. Анын мага колдору жагат, көзөрү менен жолукканча, огудай апа мен жинде болдум. Анын күлгөнүн апа, өзүнчө зыңк-зыңк, огудай апа ичмей мас болдум. Анын күлгөнүн апа, өзүнчө даң-даң. Достар, барыңыздар. Өзүнчө даң-даң. Достар, өзүнчө даң-даң. Достар, барыңыздар менен эң мыкты шоу болду. Бизде бүгүн конокто эң мыкты ырчы Мирбек Атабеков. Братан, чоң рахмат. Мыкты эң мыкты шоу, эң мыкты шоу, мыкты эң мыкты шоу, шаң менен өтүп жашоо. Мыкты эң мыкты шоу, эң мыкты шоу, мыкты эң мыкты шоу, шаң менен өтүп жашоо. Биздин конок болуп кет, мыкты курт суроолоруң бер, сырдашалы жылуу маек куруп жазып жер. Биздин конок болуп көр, сүйүнө жан дүйнөң өзү. Бизде жалгыз чындык сөз, жалганды өзүңдөн бөл. Мыкты эң мыкты шоу, эң мыкты шоу, шаң менен өтө жашоо, бал менен өтө жашоо. Чын жүрөктөн сырдашуулар, бирге жетебиз ашууга, кызыктуу дүйнөгө кирип кел.